урматтуу депутаттар. Же кошумча баяндама жокпу бул маселе боюнча? Саламатсыз, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Менин суроом Орозбек Кадырбековичке. Бул жерде Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготуу деп, таануу жөнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын долбоору деп туруп, биринчи биринин экинчи пунктунда Норуз элдик майрам күнүн белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын 1991 жылдын номер 387 закону турат. Бул мыйзам жокко чыгарылсын деп, Норуз элдик майрам күнү ошону белгиленбей калабы? Туура суроо. Норуз элдик майрамы бүгүнкү күндө эмгек кодексинде камтылган. Ошол жакка кириптел болгондо бул мыйзам. Бирок ал белгиленет жана ошол дем алыш күнү болуп эсептелинет. Ошол эмгек кодексине кириптер болгондуктан. Чыгаруу боюнча 138 мыйзамдын баарын кылдаттымдай текшерилип каралдыбы бул өзү? Кылдаттык менен Мисалы мындай да, азыр жаңы келген депутаттар, буну эртеги күнү биз тиги сессияга алып чыгабыз. Ошол жөнүндө ар кимибиздин өзүнчө кыскача бир маалымат берип кетпейбизби? Биз эртеги күнү эмне деп айтабыз, мисалы чыкканда да? Ар кимибиз 138 боюнча бирден маалымат берип кетиңиз. Баланча бул мындай депчи. Анан эртең бизден дагы комитет алып чыккандан кийин бизден суроо талап болот. Ошол жөнүндө 138-дин баардыгын подробно кыскача токтолуп кетсеңиз. Эми негизинен бул жерде ар бир мыйзамдар баягы мыйзамдарга, кодекстерге өзгөртүү толуктоолор киргенде дагы, бир сөз бир берени алмаштырганда дагы мыйзам менен киргизилген, ченемдик укук актылары жөнүндө мыйзам талайык. Бул жерге киргендер негизинен 97-жылкы кылмыш жаза, кылмыш кодекстерине, адан кийинки кодекстерге киргизилген өзгөртүү толуктоолор жана мисалы бул жерде 98-жылкы базалык ставкаларды бекитүү боюнча мыйзамдарда булардын баардыгы ошончо актуалдыгы жок. Ал эми бул жерде дагы 74-чү беренеде көрсөтүлгөн мыйзам акты менен 103-чү тизмеде көрсөтүлгөн буга чейин күчүн жоготулган экен. Анын дагы иштин алкагыда жүргүзүлүүдө маалым болгондуктан биз буларды дагы экинчи окуунун алкагыда сиздердин сунуштар менен жана ой пикирлер менен эсепке алып булардын кээ бирлерин чыгарабыз да бул тизмеденчи. Мисалы айтып атпайсызбы, актуалдыгы жок депчи. Эмне себептен ушу 138 мыйзам иштебей калган? Бул ошол өзгөртүү кийинкиден жаңы бүтүн мыйзамдар кабыл алгандыктан булардын актуалдыгы жоготулган дагы, аларды күчүн жоготуу боюнча актылар кабыл алынбай, ошол бойдон Юстиция министрлигинин ченемдик укуктук актыларынын реестринде алар мындайча айтканда аракеттеги мыйзамдар бойдон калып кеткен да. Бул жерде бир сөз кошулган өзгөртүү толуктоолор деле бар да мыйзамдардачы. Динар Ашимова. Ошолордун силер бизге толуктамасын берип койбойсуңар, булар толук эмес го. 138-дин баары мисалы. Анда мен сизге ар бир мыйзамдын кайсы немелерин берип койсоңор, толуктамасын. Кайсы мыйзамга камтылгандыгы боюнча. Мен бардым 138-дин баардыгын. 138-дин баарын. Ооба. Анда Русланбек Жакшыш, анда буга бир аз убакыт керек болуп калат. Мен Шергазиевич. Мен дагы Орозбек Кадырбекович, айтып атпайсызбы, рабочий жумуш топту ошого кимдер кирген? Мамлекет кимдер иштеп чыккан 138 ушу мыйзамдычы? Ал жерде мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, кызматкерлери, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да. Жогорку кеңештен? Жогорку кеңештен азыр менде списогу жок бул боюнчачы. Жогорку кеңештен кирген да. Азыр айтып атам го Русланбек Шергазиевич, бул жерде список жок да мендечи. Ушул 138 мыйзам боюнча мына кылдат карап киргиздиңер да. Эртең коллизия болуп калбайбы? Ошол коллизия болбош үчүн сиздерде дагы күмөн санаулорду арылтуу үчүн анда мен жанагындай таблица, анан кайсы законду ким караган, адистер, эксперттер боюнча дагы тизмени алып келип берейин да. Мен анда сунушум биздин бөлүм башчы мындай нерселерди прежде чем киргизерде мында тактап киргизгиле да. Жаңы депутаттар келди, берип койсок боло берет деген нерсе менен кирди бул.
силер деген комитетке бир сыйра жолугуп, барып мүчөлөргө тактап, түшүндүрмө бергиле да. Буга чейин эмне иштер болгон? Боло берет деген нерсе менен кете берсе болобу? Бул эмне деген мамиле? Бул деген комитет, бул жөнөкөй комитет эмес да, мисалы. Отурасың ошол жерде бардыгыңыз. Канча иштейсиңер немеде? Комитетте. 9. 9 үчүн түшүндүрүш керек да. 9 депутат отурабыз бул жерде. Түшүндүрүп бардыгын подробно. Жан келген депутаттарга баарын түшүндүрүп, мындай болот, болар баары мындай кирген. Ошолордун баарын силер айтышыңар керек эле да. Силер өкмөттүн өкүлүсүңөр мына. Жогорку кеңештин өкүлү болгондо силер айтышыңар керек да. Мына 138-дин баарын бирден трактат этип киргизгиле, баарына түшүндүрмө бергиле депчи. Бул силер үчүн замечание силерге. Экинчи мындай айта аламбазын. Дагы кимде суроо бар?